Ой туғандар, уккула. Өзгөчө журналист, блогерлер жакшы уккула. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын айыбын дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы жашырат дейт. Биз бирөөнүн айыбын ачып, айбирин төгүп, сиз айбир топтой албайсыз. Ушуну адашпаңыз да. Бирөөнүн айбирин ачып, макулбу? Сиз эч качан айбир топтой албайсыз. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз айткан, ким бир мусулмандын артынан айыбын ачканга түшсө, Алла артынан түшөт деген анынча. Алла анын уятын чыгарат. Ал үйүндө отуруп шерменде кылат деген Алла Таала. Ойлобоңуз, бүгүн эчтеке болбой эле турам депчи. Алла Таала данышман. Кичине ушул адашып калды, кайтабы экенби деп кой берип коет кедечи. Ошону биз туура эмес жака буруп, ушундай боло берет экен да деп. Жок, боло бербейт. Пайгамбарыбыз айткан ал чын, сөзсүз болот. Пайгамбарыбыз азыр күн десе күн, түн десе түн. Сөзү эки болуп чыккан эмес, чыкпайт да кыямат күнгө чейин. Айтып атат, үйүндө отургузуп Алла шермендесин чыгарат деген. Сиз Кудайдан коркуңуз, бирөөнүн абирин ачпаңыз, айыбын аркасынан издеп жүрүп түшпөңүз. Болбосо Алла артыңыздан түшөт, Алла түшкөндө чыкпай каласыз. Ошон үчүн иншалла эгерде мусулмандын биринчи кадамы ушундай, мусулманга жаман күмөн кылбаңыз. Мусулмандын айыбын качан издейсиң, качан жаман күмөн кылсаң. Ушул жерден эле Алла Таала Хужурат сурасында токтоткон. Иштанибу касира минаддан, күмөндөрдөн көпшү, сактангыла силер. Сактангыла, узак болгула деди. Так, эгерде күмөн болсо жаман күмөн аркасынан түшөт. Аркасынан түшүүгө дагы айтты. Вала таджассасу. Курандын өкүмү, Алланын сөзү. Мусулмандын айыбын издеп аркасынан түшпөгүлө деди. Оксан эми айыбынын аркасынан түшкөн жоксуң, бирок көрүнүп калды. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ман сатара муслиман", мусулмандын айыбын жаап койсо, Алла Таала анын дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы айыбын жабат. Ким ачып койсо, Алланын дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы айыбын ачат.